Біз сіздерге сааттығыздың башында темамыздың 3 сааттық эфиріміздің негізгі темасындағы айта кеткенбіз. Бұл бақтылуу үй бүлө жана бактылуу үй бүлө сырлары, бактылуу жубайлар, бактылуу жұптардың ушунчалык көп жыл биргеликте өмүр сүрүшү жана бактылуу бала бакырасы менен бактылуу үй бүлө курушунун сырлары эмнеде, себептери эмнеде? Мына ушул тема тууралуу бизге мына 1967-жылы баш кошуп ушул күнгө чейин кол кармашып келе жаткан бактылуу түгөйлөр биздин ардактуу апабыз жана атабыз эфирде келген экен. Тааныштыра өтсөк, Мукашев Муканбет Шарипович жана Калыбекова Гүлнара Мамбетовна, саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Кош келдиңиздер. Сиздерди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз жана баш кошконуңуздарга бир жарым кылымдын жүзү болуп калыптыр. Жана эң башка эле сурообуз, сиздердин таанышууңуздар кандай болгон жана эмнеден улам кантип таанышып калдыңыздар жана баш кошууңуздардын өзгөчөлүгү эмнеде болду? Биздин баш кошконубуз биз жаш кезибизден эле таанышканбыз. Эми дегенде мен Пржевальскийдеги медучилищанын студенти болуп жүрдүм. Анан кийин Гүлбара ошо жаккан студент болуп келип калды. Анан кийин ошондон баштап тааныштык. Анан кийин аны бүткөндөн кийин мен медвузга кеттим. Анан кийин Гүлбара дагы артымдан баягы медучилищаны бүтүп туруп анан медвузга келди. Анан баягы биздин тааныштыгыбыз ошо улана берип анан кийин биз үйлөнүп калдык. Сон балким бир эки ооз болсо дагы өзүңүздөр тууралуу тааныштырып кетсеңиздер, кайсыл кесиптин аркасын аркалап жүрдүңүздөр, өмүрлүк жолуңузду кайсыл кесипке арнап бердиңиздер? Сиздер кезек менен. Мен медицинский училищаны, медучилищаны бүткөндө акушерский отделенияны бүткөнмүн. Бирок иштебей эле кайра эле медучилищаны бүткөндөн кийин өзүм деле ошонун эмесин бүткөм, субординатурасын бүткөнмүн. Бирок шартка жараша өзүм тери жана венерология кесибине кеттим. Ошол кесип боюнча азыркыга чейин иштеп жүрөмүн. Эң сонун экен. Ал эми сиз? Мен болсо мединститутты бүткөндө эле менин мугалимдерим ошо Фангин деген, Виталий Сергеевич деген медицина илимдеринин кандидаты мугалим бар болчу. Саид Харисович Хамитов деген доцент бар эле, Шешин Ачекевич Ачекеев деген мугалимдерибиз бар эле. Мына ошол кишилер мен ушул соттук медицина боюнча тандап алгын деп, ошолор мени үгүттөп, анда ошодон соттук медицина боюнча калдым да. Анан кийин ошо ординатура, клиническая ординатура деген болот бизде, ошону бүт, ошондо калдым. Анан кийин Москвадан ал убакыт Советтер Союзунун убактысында целевая аспирантура деп ар бир республиканын берүүчү да орундар берилчү. Анан ошо 72-жылы Москвадан ошондой целевая аспирантуранын орун келип, анан мени академик Мерахимов деген бизде проректор Пановке деген болчу. Ошол Ирсайт Мерхаймедович мени маган ошо Москвага барасыңбы деп, аспирантурага деп, анан ошол кишинин жолдомосу боюнча мен Москвага аспирантураны өтүп кеттим. Эң сонун экен. Демек сиздер бир гана үй бүлө жагынан гана эмес, көпчүлүктөр үчүн үлгүлүү эмес. Мына ушул жумуш, карьера жагынан дагы бир топ алгылыктуу иштерди жасаган экенсиздер. Ал эми кайрадан биз үй бүлө темасына кайтып келсек, сиздер мына ушул 49 жылдан бери жашап жүрөсүздөр жана сөзсүз түрдө пикир келишпестиктер болот жана ушундай учурларда кантип тил табышып, үй бүлөнү кантип сактап калса болот? Деги эле бактылуу үй бүлөнүн сыры эмнеде катылган? Эми турмушта бар эле мындай жайма-жай болбойт да. Өйдө ылдый болот, бирок ошого чыдамкерлик керек экен, кечиримдүүлүк керек экен. Ошого мындай бир жолдошуңдун, үй бүлөңдүн мүнөзүн билип, ошого жараша мамиле кылсаң, чыдамкай болсоң, ошондо гана жеңет экенсиң турмушта. Жакшы жагына. Сиз айымдардын атынан жооп бердиңиз окшойт. Ал эми мырзалардын ою боюнча үй бүлө. Эми эркектерге эмне керек? Эркектерге жакшы аял керек. Анан кийин эркектерге жылуу төшөк керек. Анан кийин таттуу тамак керек. Анан кийин кызмат керек. Мына ошонун баары тең баягы аялда болсо, анда ошондо ынтымак да болот, бакыт да келет дегендей. Кудайга шүгүр, мен үй бүлөмдө ошонун баары тең болгон. Анча мынча түшүнүк болсо,
көбүнчө баягы эми жашырып эмне эркектерден кетип калат да, үй бүлөлүк кичине анча чырсатактар. Анан арган мына аял көбүнө көз жуум коет, кээ бирөөнү кийин айтат. Анан кийин эркек болсо мойнуна алып коюш керек. Ошентип эле анан баягы камыр жумур деп коет го кыргыздар, ошентип эле жашап кетсе эле үй бүлө деген сакталат. Ошентип эле 50 жыл, 60 жыл жашап келаткан кишилер бар. Менин өзүм ата энем 62 жыл жашашты. Анан кийин дүйнөдөн кайтышты. Кайната кайненемдер деле мына ошол 60 жылдан ашык жашап жашашты. Мына ошолор бизге үлгү болгон, ата энебиз үлгү болгон. Биз да ошо балдарыбызга үлгү бололук деп, биз да ошол турмуштун баягы ачуу таттуусун баарын чогуу өткөзүп, Кудайга шүгүр ушуга келдик. Азыркы жаштар, азыркы муундагы жаштар бир аз мына казан аяк кагыша түшкөндө бири-бирине болгон сабыры аяктап дароо бири-бирине болгон баягы күнөөлүү сезим менен жашап, анан ошол күнөөлүү сезимден улам келген чыр-чатактар кайрадан эле ошо үй бүлөнүн ажырап, ыдырандуу болушуна себепкер болот да, тилекке каршы. Ушул себептен улам сиздердин мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, убактыбыз өтө аз болсо дагы жаштарга, биздерге, биздин муунга керек болсо балким бизде азыр күз күркүрөп турганда жаңыдан баш кошкон жөбөлөр көрүп жатса, жакшылуу бир багыт болуп тура аларга кеңеш берсеңиздер. Канткенде азыркы жаштарга баары дайым болуп атпайбы, даяр болуп, себеби аталар ошого аракет кылып мун баары болсун деп. Мүмкүн ошол болгончулуктан түшүнүксүз болуп атат, түшүнбөй атышат бири-бирине деп ойлойбуз. Экинчиден, бул эн атадан тарбия болуш керек бала кезинен. Мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деп эн атаң дайыма ушу бала кезинен айтса, көбүнчө кызга. Мен ойлоймун, ошол дайыма эсине келет дагы. Ошо минтип айтты эле деп менимче ойлонуп, андай ишке барбайт го деп. Анан андайды балага деле айтыш керек. Балага да айтпаса анан кийин бала деле түшүнбөй анан кийин баягы ойноп элегенин жасай берсе, үй бүлө сакталбай калат. Ошон үчүн бала дагы ошону түшүнүш керек, кыз дагы түшүнүш керек. Анча-мынча баягы жетишпегендикти жеңиш керек, кыйынчылыктарды жеңиш керек. Азыркы тапта каныша билесизби, мындай эң көйгөйлүү маселелердин бирине ошондой эле адамдын убактысы баардык адамдарга бирдей болгону менен убакытын тарап баратышы да. Башкача айтканда, жумуш жана карьера, жумуш жана үй бүлө балансы тагыраак айтканда тең салмактуулугу да. Ошондуктан сиздердин пикириңиздерде ары бир убакта сиздер профессорлук наамга жетип отурасыздар. Бир чети ардактуу апа, ата эне, чоң ата, чоң апа деген дагы бир мындай андан дагы бийигирээк, өйдөрөөк турган бир наамга жетишип отурасыздар. Экөөнү бирдей алып кетүүдүн негизги сыры дагы ошондой эле эмнеде болду экен? Жумуш, карьера бир жагы тескей тарабы кайрадан эле. Мен мисалы үчүн карьера деп аркасынан кылган эмесмин. Ошондуктан мен азыр жөнөкөй эле мугалиммин, врачмын. Мен ошол бүт болгон күчүмдү, оюмду мен ошо үй бүлөмө багыттагам да. Ошон үчүн менин мына жолдошум доктор болгону дагы ошол себептен, балдарымдын окуп дагы бир жетишкендеги дагы мен үчүн ошол мен үчүн ошол карьера деп ойлоймун. Бирөөсү бир аз артка чегинүүсү. Бирок мен ушунча жылдан бери иштеп келатам, эч ким менен сен илимиң жок деп кетирген жок. Мен иштеп эле жүрөм, бүгүнкү күнгө чейин иштеп жүрөм мен. Хотя жашым мына 70ке бир аз эле калса деле. Анан мен үчүн үй бүлө, мен үчүн жолдошум бул биринчи иретте турган нерсе болчу. А карьераны мен көптөн ойлогон эмесмин. Врачмын, иштеймин, оору көрөмүн, дарылаймын деп ошондон мен мындай эм алчумун да, орусча айтканда удовольствие дегенге, өзүмдүн результаттарым менен. Ал эми акыркы сурообузду берип калсак азыр, 49 жылдын ичинде канча уул кызды чоңойто өстүрдүңүздөр, канча неберелүү болдуңуздар? Кудайга шүгүр, 2 уулум бар, 1 кызым бар. Улуу уулум болсо мен жолумду жолдоп судмед эксперт болуп иштейт. Экинчи уулум болсо прокуратурада иштейт, отделдин башчысы болуп, военный прокуратура, аскер прокуратурасында иштейт. Кызым болсо лингвист, азыр Москвада лингвистический университетте аспирант. 3 баламдын баардыгы биригип 8
баласы бар. Биз 8 кыз баланын таята энеси, чоң ата, чоң энеси. Эң сонун экен. Чоң рахмат сиздерге. Терең ыраазычылык Таңыртэ келип мына ушундай сонун маек куруп бердиңиздер. Биздин кыргызстандыктар үчүн сиздерге окшогон үй бүлөлөр дагы да болсо мотивация берип, дагы да болсо сиздерге окшогон инсандар жол көрсөтөт деп ишенебиз. Чоң рахмат. Рахмат Сиздерге өзүңөргө дагы да. чоң рахмат. Рахмат. Тартып көргөзгөнүңөргө чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Азыр суктанып эле калдык, аны ошо сөз да таппай калды окшойт. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде мына конокто Мукашев Мухаммед Шарипович жана Калыбекова Гүлбара Мамбетовна экөө биздин атабыз, апабыз 49 эмдиги жылы буюрса 50 жылдык юбилейибизди чакырасыздарбы? Биз да келгенге аракет кылабыз. Ага дейре биз эмгектенели, иштейли жана сиздерге бир аз да болсо окшошконго далалат кылалы деп айтып кетмекчибиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирибизде жагымдуу клип алабыз.